Таңманай программасын улантабыз. Студиябыздын коногу Алымдар кеңешинин төрага орун басары, Ислам университетинин проректору Марс Ибраев. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум агай. Кош келиңиз студиябызга. Рахмат. Бүгүн биз ырым-жырым деген темада сүйлөшүп жатабыз да агай. Анан өйдө бир топ суроолорду бердик. Биздин коноктор өзүнүн ой пикирлерин калтырып кетишти. Анан биринчи эле суроо ырым-жырымга сиздин жеке оюңуз. Менин жеке оюм бул ислам дининин ою. Менин ошол жеке оюм болуп эсептелет. Деги эле динибизде биз эрежелердин, адам баласынын жашоо эрежелеринин чейиндисин 4 негизге бөлүп карайбыз. Кур'ан-ы Керим негизги булак, пайгамбарыбыздын сүннөтү деп жашоо өрнөгү. Андан кийин ижма деп айтат, жалпы мусулман аалымдардын биригип бир өкүмгө, адатпы, салтпы бир нерселерге өкүм чыгаруусу, мисалы үчүн бир көрүнүшкө. Анан кыяс деп бир белгилүү бир өкүм чыкпай калган учурда жаңылык кирген болсо, мисалы аны салыштырмалуу кээ-бирки Курандагы аяттарга же хадистерге салыштырмалуу өкүм чыгаруу дейт. Андан сырткары үрп адат деген каада салт бар. Мисалы үчүн үрп адаттардын арасынан жакшылары бар, жамандары бар. Мен деги эле үрп адаттарга мына кандай шариятыбызда китепте окутулат бизде. Мисалы үчүн балдарга үрп адат деген нерсе шариаттын негиздерине карама-каршы келбей турган болсо, адам баласынын акылына, оюна, жашоосуна карама-каршы келбей турган болсо, анда ал үрп адат кабыл алынат деп. Бирок бул шариаттагы бир өкүм болуп эсептелинбейт. Парз же важип деген нерсе эмес да. Бул сүннөт дагы эмес. Бул жөн гана үрп адат. Аны колдонсоң жакшы, колдонбой койсоң деле боло берет деген маселе. Бирок кээ бир элдердин өтө баа туткан үрп адаттары бар, каада салттары бар. Албетте ал жакшы болуп эсептелинет, мисалы, жакшы пайдасына, элдин пайдасына аны кабыл алып биз деле жашап атабыз. Бирок кээ бир салттарыбыз, үрп адат, ырым-жырымдар бар, бүгүнкү күндө абдан эле көбөйүп кетти. Алар чектен чыккандар бар. Бул негизи ислам дининин негизине дагы, шарият негизине туура келбейт. Салт сана биздин кыргыз элинин маданиятынын бир бөлүгү катары бүгүнкү күндө карайбыз да, биздин салтыбыз да, кыргыз элинин салты. Ал эми ага багы тиешеси жок ырым-жырымдар бар. Эл күнүмдүк колдонгон. Биз телекөрүүчүлөрүбүздүн эсине дагы бир салып өтөлү. 56-72 сандар азыр түз эфирде иштеп жатат. Биздин коногубузга сурооңуздарды берсеңиздер болот. Агай, анан күнүмдүк колдонулган ырым-жырымдар өзүңүз айтканча толтура да. Анан ошол мисалы бирөөсүн айталы, балага көз тибесин, ушундай бир суук көздөн сактасын деп көз мончок тагып коюу ырымы. Негизинен балага көз мончок тагып коюу, же болбосо бир үй алсаң үйдүн башына бир тикенек коюп коюу, же болбосо аттын такасын коюп коюу бир ырым да, ырым-жырымдар. Бул негизинен эгерде ошол така менин үйүмдү коргойт десе, ошол көз тикенек деген нерсе бар баягындай. Ошол тикенектер үйдү коргойт деген болсо, же болбосо балага таккан жана кичинекей бир мончок ошол баланы коргойт деген болсо, негизи биздин динибизде бул мындай карап көрсөңүздөр деле акылга салып калчаганда деле бул шерик кошуу деп коет. Кудай Тааланын кудуретине ишенбөөчүлүккө эсептелет. Чындыгында баланы коргой турган башка нерселер. Ошон үчүн мончок коргобойт. Эгер мончок коргосо, дагы ата-энеси жакшыраак коргомок андан дагычы мисалы. Ошон үчүн мен ойлойм баягы балдарга кээде көз мончок тагып кой. Бул деген нерсе момундай нерсе. Адамда көз деген нерсе бар. Жаш балага көз өзгөчө өтүп тиет, назар деп коет. Ошон назардан алыс болуш деп илгеркилер, ата-бабалар мындай көздүн жоосун алган оюнчук, баягында жылтыр-мылтыр нерселерди кийгизип койчу экен. Ошого биринчи адамдын көзү түшүп, балага түшпөсүн, бала кичине ооруп калбасын деген максатта. Кийинчерээк бара бул нерсе ырым-жырым туура эмес багытына кетип атат. Мен ойлойм мындан туура түшүнүш керек негизин, максатын, анан тарыхын. Ошон үчүн мен бул нерсеге жеке өзүм көз карашымда колдонгон жокмун, каршымын. Деги эле баланы коргой турган болсо, Кур'ан аяттары менен, жакшы дуалар менен коргогон жакшыраак болот, дуа дем салып. WhatsApp'тан суроолорго өтөлү агай. Салам Марс байке дейт. Ырым-жырым менен салттын айырмасы кандай дейт? Аны алмаштырып албоо үчүн кандай кыймыл-аракеттерди жасаш керек дейт? Салт деген нерсе белгилүү замандын аралыгында көп жылдар өтөт. Ошол элдин мындайча айтканда жашоо турмушуна милдеттүү түрдө деп айтпайм, бирок мажбурлуу түрдө болбосо дагы басымдуу бөлүгүнө кабыл алынып калган бир адат. Ошону салт деп айтабыз. Ал эми ырым-жырым деген нерсе бул кыска мөөнөтү, өмүрү да кыска. Анан ошол учурда жашап аткан учурдун талабына ылайык болуп өзгөрүп кетүүчү күнүмдүк жашоодогу бир көрүнүштөр. Мисалы үчүн бүгүн тойлордогу ырым-жырымдар өзгөчө, мисалы тойлордо бар. Анан кээде өлүм житимдерде ырым-жырымдар
чүпүрөк чапырактарды жыртмайлар мисалы тойлордо ар кандай көрүнүштө кээде өзүбүз таң калып атабыз. Бул илгери эле бир 20 жыл мурда жок болчу бул ырым-жырым. Каяктан чыкты? Жаңы чыкты бул ырым-жырым. Демек бул ырым-жырым эгерде ысырапкерчиликке жол берип аткан болсо, биздин негизги баалуулуктарыбызга, ыйман баалуулугубузга, адамгерчилигибизге бузуп аткан болсо, мен ойлойм бул ырым-жырымдардын эч кереги жок биздин элибизге. Агай, тушоо, баланын тушоосун кесүү ырымбы же салтпы дейт? Бул негизинен бизде бул ырым деп да койсок болот. Салт деп айтканда бул көп жылдардан бери келет туура. Бирок бул жерде баягы баланын ошол тушоо кеспегендиги үчүн бала баспай калды, жакшы мүдүрүлүп, жыгылып атат дегенди туура эмес. Ал жөн гана бир ата бабаларыбыз илгери баягы мына баланын тушоосун кесип коелу, мына бүгүн тамтаң баштаптыр деп элди чогултуп кичине чачала кылып, жарагында боорсок бышырып дегендей курбандык кылып, кой союп, Алладан тилек кылып, дуа кылып, анан ошону баягы бул Кыргыз элинде, Орто Азия элдеринде бар да, мисалы бутун байланан ошону кесип калган, чуркап келип эме алган. Бул негизи диндин негизинде деле жок, пайгамбар сүннөтүндө деле жок. Бирок бул салт эмне десек, жанагы эле маселе келет да, динибиз айтканда иннамал амал бин ният, чындыгында баардык иштер ниетке жараша дейт. Эгерде ошол ниетте ушул жипти байлагандыгыбыз үчүн балабыз басып кетти деген болсок, бул дурус болбой калат. Жөн гана муну бир ырым катарында көрүп, ушундай болуп атыптыр деген болсо, ал ырым катарында элдин арасына кабыл алышы мүмкүн. Бирок мен ойлойм, муну деле андай кылбай эле баланын эгерде чында басканын же кубанып аткан болсоң, элди чогултуп, бир жакшынакай муктаж инсандарды чогултуп, дос жарандарын чогултуп дагы жакшынакай бир тойчо берип, анан бата ал элден, тилек ал. Ал өзүң бастыр, колуң жетелеп бастыр, аталар дуасын берип бастырсын. Менимче дагы жакшыраак болот деген ойдомун. Жип менен бутун байлап, ал шарт эмес. Шарт эмес, элдердин көбү динде маалыматы жок да, анан көп туура эмес пикирлерге кирип кетип атпайбы бүгүнкү күндө. Ошо туура эмес пикирге киргенден биз мына диний адамдар айтып атабыз, анан болбойт десек, алар айтат радикалдуусуңар дейт да. Жок, маселе биз бүгүн илгери мисалы үчүн бирөө мындай атасынын сүрөтүн алып илип койгон экен үйүнө. Кийинки анын балдары атасына карап, бул улуу адам деген экен дейт. Андан кийинки урпак, үчүнчү урпагы сыйына баштаган экен, кийинкиси ибадат кылып баштаган дейт да. Ошон үчүн сүрөттү ислам дининде тыят дейт да, адамдын сүрөтүн үйдө илип алып жазма эмелсин. Ошол сыңары болуп, бүгүн дагы тушоо кесүүлөрүбүз дагы башкасы деле бара кийин сыйынуучу бир объектке айланып калбасын дегенде бир коркунуч, бир чочулоо сезим. Болбосо, албетте биздин өтө сонун жакшы бир салттарыбыз бар, ырым-жырымдар деле бар кээ бирки. Агай, демек салт, ырым-жырымдар адамзатына пайдалуу болсо, муну аткара бериш керек. Курандын негизине, пайгамбарыбыздын айткан эрежелерине карама каршы келбеген болсо, динибизде дагы бул шариятыбызда кабыл алынат. Муну эстен чыгарбаш керек, себеби бул бүгүнкү күндө баягы диний адамдар кээ бирлери балким мындай айтып аткан болсо, эл туура эмес кабыл алып атат да. Демек бүт эле каада салтыбыздын баардыгын, ырым-жырымдардын баарын жокко чыгарып атасыңар депчи. Жок, андай нерсе жок. Канчалаган мына динде мындай нерсе бар. Ким эгерде пайгамбар айткан хадисине ылайык динге бир жакшы нерсени таштап кеткен болсо, анын аркасынан канча адам аткарган болсо, соогун алат деп айтат. Динде бидаат деген түшүнүк бар. Новшество деп айтат орусчасы, же болбосо муну жаңылык деп айтабыз. Пайгамбар учурунда болгон эмес, мына бүгүн кирип атат мисалы да. Элден өзгөрөт, улуттан улутка өзгөрөт. Ошол нерселерде жакшысы бар, жаманы бар. Жакшысын динибиз кабыл алат. Мисалы үчүн мына улуттук калпагыбызды кийип жүрөбүз. Пайгамбарыбыз кийген эмес, бирок биз кийип жүрөбүз. Улуттук биздин ата бабаларыбыздан калган бир салт деп. Бул нерселер албетте бүгүнкү күндүн заманына ылайык кийим кийип жүрөбүз. Мисалы үчүн мына студияда отуруп, момундай нерселерде отуруп, элге эфир кылып, мындайча кылып атабыз. Мунун баардыгы жаңылык, бирок жакшы нерселер, пайдасына болуп аткан болсо. Бирок жамандары да бар да. Ошол эле казиносу бар, ошол эле туура эмес жүрүм-турумдар бар, туура эмес адаттар бар, акча тыйындык, ысырапкерчилик. Ошон үчүн айтып аткан эреже момундай: кулу вашрабу валя тусрифу, жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла дейт. Той топурлар, же өлүм житимдер үчүн айтылып аткан эреже, жанагы ырым-жырым салттардагы. Анан акыл эс, адамдын аң сезими, анан ыйманына доо кетпей турган ырым-жырымдар болуш керек. Мындай шерип кошуучу кылып, мен сага сыйынам деп, отту жагып алып, анын үстүнөн секирмей, мисалы да, сүмөлөк кылган учурларда Ноорузда да тура билесиздер да. Анан сүмөлөк кылып аткан учурда ичине ташты салып коюп, анан ошо таштан тилек кылып сурамайлар. Мунун баардыгы туура эмес, мындайча айтканда адам баласын ыйман, ишеним жагынан туура эмес багытка буруп кое турган нерсе. Адам баласы муну бүгүн балким сезбей атат кээ бир инсандарыбыз. Бирок муну диний инсандар көбү билгендиги үчүн айтып жаман көрүнөт. Дагы бир суроо бар экен, агай. Илгери дейт, баласына дейт, атасы
бир нерсени бир жаман багытта кетип калбас үчүн көп нерселерди ырым-жырым кылып айта берчү экен дейт. Бирок ал үй бүлө дейт, улуу үй бүлөлөрдөн болгондуктан ал ырым-жырым элге тарап кеткен дейт. Анан Алланын астындагы ал чоң күнөөгө ээ болот да дейт. Туурабы ошол дейт. Кээ бирки инсандарды баягы күнөөдөн кайтарыш үчүн мисалы да же болбосо жакшылык ишке үндөш үчүн бир жакшы бир окуяларды айтып, уламыштардын паланча ата жашаган экен, ал баласына момундай бир эме үлгү берген экен. Ал барып анан жанагы бир туугандардын башын бириктирип, мисалы үчүн ата балдарын чогултуп келип, шуукту алып келип анан ошонун баарын бир сындыра албайсыңар, ар бириңер эми сындырып көргүлө деген сыяктуу мисалдар берип атпайбы? Бул өтө сонун нерсе. Мындан ачканда биздин улуттук ошол эле мусулманчылык диндин негизине да туура келе турган нерселер. Мен ойлойм, кээ бирки ошо ырым-жырымдардын калыптанышына кээ бирки ошол ата бабаларыбыз эгерде бир нерсе таштап кеткен болсо, окуя иретинде ал дагы ырым-жырым эгерде биздин аң сезибизге, динибиздин негиздерине карама каршы келбеген болсо, ал жерде күнөө болбойт буюрса. Агай, бүгүнкү күндө бул дагы актуалдуу маселе десек болот да. Мисалы, мазарларга ыйык булактар бар дейт, ошол мазарга сыйынуу, атайын чүпүрөктү кесип байлоо деген кандай? Булактарга тыйын таштоо дегендей, мисалы үчүн же болбосо дагы башка деп көбөйүп кетет. Чындыгында бул мазарга барып жана дарактарга чүпүрөк байлоо деген нерсе байкуш ошо даракты эле кыйнаган болобуз, өстүрбөй. Мындай ачканда экология жагынан делечи зыян келтиребиз. Анан экинчиден ысырап, ошо чүпүрөктө эле ысырап болуп атат да. Ошону башка нерсеге колдонсо болмок деген эле маселе да. Үчүнчүдөн чындыгында адамдын аң сезими ошол даракка байланып атат да. Мына карап көрсөңүздөр, бизди жараткан дарак беле, бизди жараткан эме беле, мисалы үчүн тоо таш беле. Жок, андай эмес да, жаратуучу улуу зат да. Анда эмне үчүн улуу затка ал кайрылып дуа кылыштын ордуна барып анан кийин даракка барып тилейбиз. Кээ бирки жаштар бүгүнкү күндө жанагындай кулпун алып бир жерге алып барып сүйүүбүз бекем болсун, кулпудай болсун деп анан кулпуну кылып анан аны сууга ыргытмай кылып, бул ырым-жырымдар баардыгы Кудай Тааланга шерик кошуучу, ыймандан алыстатып коюучу фактор катарында эсептелгенден бул нерсе бизде кабыл алынбайт. Мен карамандан буга каршымын. Чындыгында биздин элибиз эми туура ата бабаларыбыз илгери ислам динине чейин башка бир ишенимдерде келген болсо деле, бирок бир теңир деп келген да, бир Кудай деп келген. Анда ошол тазалыгын, арулугун сактап калып, бүгүн Алла деп айтайлы, эч кандай аралаштырбайлы дегенде маселе. Бөлүнүп баратабыз. Христиан болгондор бар кыргыздардын арасында, башка бир теңирчи деп чыккандар бар, мисалы үчүн, дагы башка багат канчага бөлүнүп кетебиз. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ырым-жырымдар туура эмес. WhatsApp'тан келген соңку суроолорду берели. Суроолор абдан көп бул темада. Кыргыздарда дейт, той деген көп дейт. Анан ошол тойдун ичинде дейт бир топ эле ырым-жырымдар бар дейт. Анан дейт, бул кыргыздардын көпчүлүк учурда этпет тарткандары бар дейт. Анан эмнеге алар 12ге жакын тартылат дейт. Анан ошол көп ырым-жырымдар негизинен туура эмес деп ойлойм дейт. Анан сиздин оюңуз кандай дейт? Акыркы учурларда биз тегерек стол өткөрдүк. Мына Кереге деген фонд уюштуруп абдан жакшы бир талкуулады. Мен ойлойм, мунун жыйынтыгын көрсөтөт. Бүгүн тойлорубуз десе окшош, монотондуу. Ошол эле тамактар да окшош, ырчылар, артисттер да окшош, бирдей эле багытта. Мына ошолордун баардыгын эмне кылды? Адам тажатып коюп атат бүгүнкү күндө. 5 саат барып олтурасыз тойдо. Анан акырындап келип жилик тартмайт. Ал албетте туура эмес. Негенде ушул маанидә туура эмес. Кыскараак форматта болсо, эт тартып атайын сый кылып аткан болсо, мейли тартсын. Эртерээк тартсын, дуасын кылсын, батасын алып берсин. Анан биздин элде да сиңип калган нерсе бар экен, эт тартылгандан кийин анан кетмей деген нерсе бар. Ага чейин башында берип койсо кетип калат деген да коркунуч бар. Мен ойлойм, аны көндүрүш керек. Стереотиптерди, кээ бирки пикирлерди, ойлорду, калыптанып калган өзгөрүлүш мүмкүн эмес деген нерселерди бурбаса болбойт. Мисалы үчүн ысырапкерчилик абдан эле көп тойлордо. Бул деген нерсе эртеңки бүрсүгүнкү өзүбүздүн эле кайра эмнебизге, жашоо турмушубузга зыянын келтирет. Ар кандай Кудай Таала тарабынан сыноо келиши мүмкүн. Туура. Чоң рахмат агай сизге. Ыраазычылык билдиребиз. Алымдар кеңешинин төрага орун басары жана ошондой эле Ислам университетинин проректору Марс Ибраев агабыз бизде бүгүн конокто болду. Чоң рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, Таңманай программасындагы жыйынтыктайбыз. Кайрадан таң эрте саат 8-де көрүшкөнчө бар болуңуздар. Жакшы туруңуздар.